Esen клиникти денсаулықты чыңдап кетсеңіздер болады. Соны қылып, ремонт қылып, жарқыратыптыр. Көріп тұрасыздар, мына сонын, мына ес алып атышады. Тұз бөлігі. Кедровый бочка деп қояды мұны. Дренажный массаж жасап атат азыр. Бүт аппараттар жетіштүү екен, жақсы. Бұлар артрамоттар. Германский аппарат, өз аппаратыбыз бар, лабораториябыз бар. Бардығы тіршілік менен тұрбай. Esen клиникке чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, мен сиздерге бүгүн дарыланууга шарты өтө жакшы жерде жайгашкан жаңачылык иштеп аткан Esen клиникти көрсөтүп берем. Бул Esen клиник медициналык клиникасы Бишкектин жогору жагы Воронцовкадан дагы өткөндө тоонун боорунда Малиновка айылында жайгашыптыр. Абасы жакшы, климаты сонун, эң сонун локацияда жайгашыптыр да. Мына Esen агабыз турат. Esen Сарыков негизинен ушу өзүнүн кесиби кардиолог. Анан бул Esen клиникти биринчиси кардиология багытында, анан неврология багытында, анан эң негизгиси реабилитация багытында ачыптыр да. Келип ушул жерден 10-12 күн, 15 күнгө чейин канча күн туура келсе, ошончо күн ушул жерден реабилитациядан өтүп, денсаулыкту чыңдап кетсеңиздер болот. Азыр шаардан 17 километр жүрүп, Воронцовкадан өтүп, Малиновкага ушул жерге келдик. Esen ага, куш келиптирбиз. Азыр клиника тууралуу бир кене маалымат берем деп турасыз. Элибиз ар жерден көрүп атат. Бирөө чүйдөн, бирөө Баткенден, бирөө Чаткал, Алабука, Алайдан көрүп аткандыр, бирөө Жетөгүздөн көрүп атат, бирөө Нарындан көрүп атат да. Анан эми кайсы жерге барып дарылансам экен деп тургандарга бул сонун эле маалымат. Рахмат. Сизди деп келсин. Куш келипсиздер. Куш келдик. Бул жер ошол сиз айтып өткөндөй Малиновка айылындагы мурунку Кыргызстан деген санатория болгон бул жердечи. Бул жердин 93 жылдык тарыхы бар. Согуш кезинде дагы жанагы раненый солдаттарды ушул жерде алып келип реабилитация кылган экен. Анткени бул жердин климаты бир өзгөчө да. Анткени бул жерде 3 абанын бириккен жер экен. Озоновый сфера деп коет экен, жанагы кислород бул жерде кислородный смесь башка. Аябай башка. Анан ошого байланыштуу жүрөктөн ооругандар, нервтен ооругандар аябай ушул жердин эмеси жакшы жардам берет экен да. Давлениясы, абасы, жайгашкан жери, мындай жүрөгү давление менен бийик болуп келгендер 1-2 күндүн ичинде адаптация болуп нормага түшүп калат экен. Анан ошол кесип алган жерлер дагы бат айыгат экен бул жердечи. Ошон үчүн мурун Акынбаев, Исаконович Акынбаев бул жерде жүрөктү операция кылып шаардан анан ушул жерге алып келип туруп реабилитация кылган экен да. Анан 1982-жылы Мирахимовдагы именно инфаркт болгон больнойлорду ушул жерге алып келип реабилитациясын ушул жерде жүргүзгөн экен. Ошондон бул корпус инфарктный корпус деп аталып калыптыр да. Анан азыр эми Кудай буйруп биз ушул жерге лицензия алып, кардиология, неврология, реабилитация деп баштап ушул жердин тушоосун кесип аткан чагыбыз. Эң сонун. Буга чейин сиздер шаарда дагы клиникаңыздар бар экен. Ушул эле Esen клиниктин шаардагы филиалы туурабы? Бизде буга чейин амбулаторный болгон. Амбулаторный деген ал баягы күндө келип реабилитациясын алып кетмей. Анан 99% жанагы чалган бизге кайрылган бейтаптар жата турган жериңер барбы деп ошондой суроо талап чоң болду да. Ошон үчүн биз издеп атайын ушул жерди суранып жүрүп ушул жерге ачтык. Эң сонун эле болуптур. Денсаулыктун бул мотору жүрөктө биздечи. Жүрөктү жакшы карабасак бир күн токтоп калышы мүмкүн. Туурабы? Ооба. Ошон үчүн жүрөккө жакшы маани берели, жүрөккө жакшы мындай камкордук кылалы. Жүрөктү текшерип туралы. Анан кимде жүрөк оору болсо анда түз эле эч качан ойлонбостон эле түз эле ушу Esen агабызды издеп келе бересиздер. Кардиолог өзү күчтүү кардиолог экен. Канча операциялар жасапсыз а жүрөк? 5000ден ашык. 5000ден ашуун операция жасаптыр. Бул оңой эмес. Азыр баягы оорукананы эмес, ооруканадагы дарыгерди издеп калган заман да. Туура? Ооба. Ушу Esen агабызды издеп келе бересиздер Esen клиникке. Воронцовкадан өтөсүздөр, Малиновкага кирип келесиздер. Бул жагында азыр астыңкы кабатында процедурныйлары бар экен. Бүт элдер баягы бейтаптар заниматься этип атат да. Биякта азыр палаталары бар экен. Бир катар кирип көрсөтүп берейин да. Көрсөт берели, жүрүңүз. Анан бул жер бак, баягы дарылануу убагында 10 күн жатасызбы, 12 күн жатасызбы, мына бакты аралап, нары жүрүп, бери жүрүп, сонун эс алсаңыздар болот. Ооба. Туура? Эң туура.
Кана бисмилла кирип көрсөтөлү сиздерге. Биз телефон номуруну жазып койдук Эсен клиниктен. Анан Instagram аккаунтунда белгилеп койдук, телефонуна чалып келе бересиздер. Шаардагы филиалыңыздарга барган жакшыбы же бияка түз келиш керек? Эгер шаардан келип кетем дегендер болсо, шаарга келген ыңгайлуу, анан жатам дегендер болсо, түз эле бул жакка келген ыңгайлуу да. Кайсы жагы болсо да боло берет экен, да? Региондон келесизби, шаардан келесизби, алыстанбы, жакындабы ойлонбой келе бересиздер да. Мына киргенде бул өзү брошенный мындай каралбай калган имарат болгон экен. Булар алып туруп, анан бул жерде сону кылып, ремонт кылып жаркыратыптыр. Палаталардагы ар биринде душ, ажаткана душтары менен бардыгы бар экен да. Азыр эми бүт баарын көрсөтүп берели. Мына бейтаптар үчүн бул жерде көрүп турасыздар, мына эс алууга жакшы шарттарды түзгөн, телевизорлорду койгон, килемдерди салган, гүлдөрдү койгон. Бул эс алуучулар, дарылануучулар, бейтаптар үчүн шарт да. Бияк процедурный экен, Бул да? жак процедурный, укол дары ушул жактан. Укол дары ушул жактан даярдалып, берилет, даярдалат. Процедурный. Так, дальше. Эме палаталарын көрсөтүп коелу, бир экөөсүн, палаталар. Мисалы мына бир палата, мына киргенде эле. Бул бир палата. Жакшы. Мынакей, көрүп турасыздар. Саламатсызбы? Көрүп турасыздар, мына сонун жатак шарты менен жылуу экен, жакшы. Жылуу. Кышында кандай болот эми? Отопление Кышында отопление бар, жакшы иштейт, аябай жакшы. Биякта душтары менен. Биякта душ, туалет ар бир палатада каралган ушундай. Жакшы. Сонун. Мындайча айтканда эми люкс экен да. Бияктачы? Бул жактагы палата, азыр бейтаптарыбыз дагы бар, азыр дарыланып жаткан. Бейтаптар дарыланып атат тең мына бияка келген. О, тихийчас окшойт да, шеп кандайсыз? Тихийчас уктагачы. Жакшыбы? Эки киши жатат го биякта мына. Экөөнө эки кроватты коюптур, тумбучкалары менен, биякта шкафтары бар экен. Жарык, жакшынакай палаталар. Мына эс алып атышат, бейтаптар дарыланып атышат. Ушинтип келип дарылансак болот экен. Биягы душ, ажатканалары менен бардыгы эле бирдей экен, Бардыгы бирдей. Ремонт негизи жакшы болуптур. Бияктачы? Буларда эми баардыгы окшош палаталар. Бардыгы эле. 40 койка местабыз бар биздин. Жалпы 40. Жалпы 40 койка. Жалпы 40 койка. Көрдүңүздөр? Туз бөлмөбүз бар. Туз бөлмө бар. ЛФК кабинеттерибиз бар. Лабораториябыз бар. УЗИ, жүрөктүн УЗИси, ички органдарды УЗИ кылып диагностика кылабыз. Текшерүүгө бардык шарттарыбыз бар. Бардык ушул жерден өткөрүбүз. Биякта да бар экен, Бул жакта көрсөк болот. Так. Бардыгы уже бейтаптар бар турбайбы? Саламатсызбы же, кандайсыз? Капен салып алган турбайсызбы? Мына эжекебиз капен салып аттыр мынакей. Уколду алып атат. Жакшы. Бияка да бирөө келсе жайгаштырат экенсиздер. Мына сиздердин келишиңиздерге мына кроват, матрас, жуурган шейшеп, төшөктөр бардыгы күтүп турат. Келип, сонун эс алып, ден соолукту чыңдасаңыздар болот экен да. Жакшы. Биякта душтары менен. Ар бири. Ар биринде душ, санузелдери менен. Демек, сиздерде УЗИ деп атасыз, жана башка аппараттар, реабилитацияга эң негизгиси бул реабилитацияга бүт шаймандар барбы? Ооба, шаймандар жанагы бизде негизги ыкмабыз бул кинезиотерапия деп коебуз. Кинезис деген бул кыймыл, терапия бул дарылоо. Кыймыл менен дарылоо, айыктыруу деген методду колдонобуз да. Бул жакта туз бөлмөбүз бар. Туз бөлмө? Туз бөлмөбүз. Ого. Азыр өзүңүз билгендей жанагы өпкө оорулуу, жүрөк оорулары аябай көбөйгөндүктөн бул туз бөлмө аябай жакшы жардам берет да, ден соолукту дем алуу органдарына, аябай органдарга. Восстановленияга дагы өтө жакшы да. Бул жактачы? Бул ЛФК кабинетибиз бар. ЛФК. Жакшы. Фитобочка бар экен, а? Фитобочкабыз дагы бар. Фитобочка бар экен. Кедровый бочка деп коет муну. Бул да ден соолукка пайдалуу. Жакшы тердетет. Намазкана. Бул намазкана экен, машалла. Сонун болуптур. Намазкана бар экен. Жай намаздар салыныптыр, килем салыныптыр. Бул жактачы? Бул жакта. Ого, процедура катуу кетип атат. Ой, эжелер, энелер, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолук жакшыбы? Мына эжем путуну ороп коюпсуз го. Бул аппарат экен да? Бул аппарат прессотерапия деп коет бул. Аба менен дренажный массаж жасап атат азыр. Буттагы шишиктердин бардыгын мондай өйдө көздөбүш аппарат монтип сыгып берип, дренажный массаж жасап атат да. Ушундай метод. Жагып атабы энеке? Ооба. Каяктан келдиңиз? Бишкектен. Бишкектен. Канча күн болду? 3 күн болду. 2 күн болду. 2 күн болду. Бу жерде ушу бул абада, бул климатта жүргөндүн өзү эс алуу экен, а? Ооба. Жакшы. Врачтарга рахмат. Биякта да бир энекебиз процедура экен да, жакшы. Бул жерде. Анан бул аппараттарчы? Бул аппарат ошо Бубновский деген профессордун өзүнүн ойлоп чыккан аппараты аябай көп упражнениялар, көнүгүүлөрдү жасатып, ден соолукту чыңдап, булчуңдарды чыңдаганга өтө жакшы. Жакшы бул. Жакшы.
ушул аппарат. Мына эрекебизге физиотерапия жасатып атат. Туура дем алуу, туура кыймылдоо боюнча көрдүңүздөр? Жакшы. Сонун. Жүрүңүздөр. Анан тиги берки реабилитацияга башка шаймандарыңыздар ылдый да окшойт, а? Бул жакта физ кабинетибиз дагы бар. Физ кабинет. Бул жакта физ кабинетибизде. Физ кабинет. Ушундай атайын жанагы. жанагы. Жаман көп кой бuyakta. Буту бели омурткалары сынып, жана көлгө бассейнге секирип белин сындырып алгандарды буттар иштебей калат да. Ошолордун буттарын разработкалуу иштеткенге ушундай артромотторубуз бар. Артромот булар, а? Артромот. Мындай физиолечение кыла турган аппараттарыбыз бар. Электрофорез. Электрофорез. Куф. Дарсанваль мына. Ультрафиолет лампалар бар экен, а? Электрофорез мына ультразвуковой лечение кылабыз. Ошонун баарын. Жакшы, бүт аппараттар жетиштүү экен, а, жакшы? Анан мен жигиттерге айтам. Жигиттер, силер эми жумуш деп кээде ата-энелерге убакыт бөлбөй каласыңар. Ал бизде деле бар. Силер көпчүлүгүңөр чет өлкөдө жүрөсүңөр. Ата-энелерге камкордук кылып мындай көңүл буруп койгула. Бирөө Германияда жүрөт, бирөө Европа, Америка, Кореяда, Россияда жүргөндөр бар. Эсен клиник менен түз эле агабыз менен кабыл алуу бөлүмү менен байланышка чыгып туруп, мен ата-энем жөнөтөйүн дедим эле, бир профилактика кылып, лечение кылып бер десеңиздер, Эсен ага кызматта. Өзү ушул жерде турат экен. Команда Кудайга шүгүр иштеп атат азыр, көрдүңүздөр, формасын кийип алып бардыгы жүрөт. Анан ата-энелерибиз 6 саны аман жакшы жүрсө дагы, аларды сөзсүз түрдө профилактикадан жылына 2 жолу өткөрүп туруу бул биздин бала катары милдетибиз, мойнубуздагы милдет да. Туура? Туура, эң туура. Ошон үчүн жөнөткүлө. Жигиттер, атаңар болсо атаңарды, апаңар болсо апаңарды бардыгын жөнөткүлө. Кел ушул жерден, мына жерде жүрүштүн өзү эс алуу. Өзү лечение экен да. Айтып атпайбы, 3 абанын кошулушу, озон сферасындай бар жер, өзгөчө жер экен да. Мирахымов менен Мамаки Акунбаев бекерден бекер бу жерди тандаган эмес экен да. Ооба. Бул жер ушундай атайындай Кыргызстандын өзгөчө жери экен. Мындай жер чанда дейт да, башка жерде деле жок дейт мындай. Абасы таза жерчи. Мына көрдүңүздөр? Эсен клиник биягынан кире бериши, анан унаа коюучу жайлары дагы аябай кенен экен. Бул жака кирели эле азыр. Биякта да процедуралар жүрүп атыптыр. Бисмилла. Так, биякта да каналар көп экен. Ого, шаймандар көп го, а? Шаймандарыбыз бар. Инверсионный стол. Азыр муналар эмне? Артромот бул? Булар артромоттор. Бул колдун булчуңдарын чыңдай турган муундарды иштете турган. Ал эми бул болсо буттун булчуңдарын муундарды чыңдай турган. Инсульт болгондорго жакшы. Инсультторго аябай жакшы. Инсультторго. Анан бул дагы германский аппарат. Атайын ушул жанагы спинальник деп коет, бели иштебей калып, буттан коляскага отуруп жабырып калып, паралич болуп калгандардын буттарын иштеткенге жакшы, өтө жакшы жардам берет да. Инсульт болгондор да көп да бүгүнчү. Инсульт көп, азыр аябай жашарды инсульттар дагы. Инсульт жашарды, аларды алып келиңиздер биякта. Бияктачы? Бияктан ошо УЗИ-кана бар. Прием булабыз дагы, диагностика кылабыз бияктан. УЗИ көрөбүз. УЗИ аппарат бар экен. УЗИ аппаратыбыз бар. Лабораториябыз бар. Лаборатория бар. Анализдерди дагы көрөбүз ушул жерде. Жакшы шарт түзүп турасыздар. Кароосуз калган имаратты ушунда оңдоо, а? Ого, биякта да аябай көп турбайбы, а? Жанагы тренажердон биякта да бар. Тренажердон бул 4блочный деп коет да, 4 блок турат. Бул жерде универсальный, аябай көнүгүүлөрдү жасасак болот да. Муналарды эми туруп алып жасайт да, туура? Бул жерден бел омурткаларды дагы чойсок болот. Аябай сонун. Карактан бери катартып ортодо туруп алып, эки бутту, эки колду адамды мындай абага асып туруп дагы көнүгүүлөрдү жасасак болот да бул аппаратта. Аябай сонун аппарат. Азыр реабилитация өтө маанилүү болуп атат да. Булчу? Бул жанагы инсульт болуп, жылдап төшөккө жатып калышат, анан сууга секирип, моюндары сынып, жанагы автокырсыктан белдери сынып, төшөктө жылдап жатып калып атпайбы? Аларды тургузсаң сразу мындай баш айланып эсин жоготот да, анан ошону вертикализатор менен тургузуп, градус менен. Градус менен. Этап менен адаптация кылганга. Бул да жакшы экен. Жакшы экен. Та, бияктачы? Бул жакта дагы УЗИ көрөбүз, жүрөктүн УЗИсин, анан массаждарды кылабыз. Биз жүрөктүн УЗИси мына. Чоңдорду эле эмес, детскийлерди дагы реабилитация кылабыз да. ДЦП менен ооругандарды,
азыр бир пилотный проектти ишке ашырайлы деп атабыз. ДЦП балдарды 1 жыл бою токтотпой реабилитация кыла турган бир пилотный проектти баштагандабыз, Кудай буйруса. Ого, энелердин баары биякта го. Кандайсыздар, энелер? Ого. Кандай? Бияка келип алыптыр, кандай жакшысыздарбы? Сен соңуз жакшыбы? Баардыгы тиричилик менен турбайбы? Бутту кыймылдатпай Азыр мынакей. өзүңүз билгендей артроз аябай көбөйдү. Артроз. Каждый второй кишиде артроз азыр. Ооба. Ошол артрозторго муундарды күчтөндүрүп, булчуңдарды күчтөндүргөнгө ушул аппараттар аябай жакшы жардам берет да. Буну өзүбүз ойлоп чыгып жасаганбыз. Могу эмелерди, ушул аппараттарды. Аппараттарды. Биякта жигиттер баягы туура жасоону көрсөтүп, баягы жатканда, отурганда буттарына байлап берип турбайбы? Бул биздин инструкторлорубуз обучениядан өткөн. Анан сөзсүз түрдө ушундай ар бир кыймылын көзөмөлдөп мындай сапаттуу жасап атабы ошол кыймылды. Көзөмөлдөп турат да. Бу энекебиз бутту мындай кыймылдатып атат, караңыздар. Мындай кыймылдатат. Бул эжекебиз мындай велосипед тепкендей. Бул энекебиз болсо мына оң жака, сол жака кыймылдатып атат. Баардыгы ушундай процедурадан өтөт экен. Сонун. Белдин, курсактын, буттун булчуңдарын күчтөндүрүп, муунду бири-биринен ажыратып кармап калат да. Булчуң күчтөнгөндөн кийинчи. Артроз эмнеден келип чыгат? Грыжа эмнеден келип чыгат? Анткени булчуңдун алсыздыгынан, булчуң атрофиясынан келип чыгат да. Ошол атрофия болгон, ичкерип кеткен, алсыз болуп кеткен булчуңдарды ушул аппараттардын жардамында биз кайрадан күчтөндүрүп, укрепление кылабыз. Энелер ким комментарий бере алат? Силеп койлайсызбы, кандайсыз? Менин апама менин Бетими көрсөтпөй эле тартып. Ооба, ушундай эле сүйлөбүз. кандай экен энеке бер? Жакшы, оштон келдим. Бүгүн 3-чү күн. Уже результат бар. Жакшымын, Кудайга шүгүр. Эсен клиникке чоң рахмат. Оштон келиптир. Оштон келдим. Сон. Жакшы болуп кеттиңиздер. Бир жан башы, томуктун башы аябай жешилип кеткен да. Кокс артроз деген диагноз менен келген. Таяк менен таянып басып келген. Азыр 2 күндөн бери таягын таштап, сүйүнүп басып жүрөт азыр. Машалла. Ömrünüzler uzun olsun denekeler. Жақшы. Сонун. Мына көрдүңүздөр, урматтуу эл журт, урматтуу энелер, урматтуу аталар, жигиттер, кыздар. Биз Эсен клиникти бүгүн кенен сиздерге баяндап тартуулай алдык. Бишкектин жогору жагы шаар ортосунан 17 километр ушул жерге чейин. Бул жагы мына Воронцовканын жогору жагы Малиновка айыл экен. Эсен клиник ушул жердеги ушу бактын ичинде жайгашыптыр да. Локация өтө маанилүү. Бул жердин климаты, абасы өзгөчө бир маанилүү экен да. Ушул жерди тандапсыздар, жакшы болуп турсун. Тамак аш берилеби? Тамак аш берилет. Күнүнө 3 маалбы? 3 маал тамак аш берилет. Төлөмү кандай болот? Төлөмдөр азыр артроз, грыжа, оорулар менен келгендерге 30 000 сом болуп атат. 10 күн, 12 күн жатканына. Тамагы, дарысы, реабилитациясы кошо. Анан жүрөктөн, нервтен ооруп, мындай инсульт болуп, мындай кыйналгандар тяжелыйларга 40 000 сомдон. 40 000 сом. Тамак ашы, дарысы, кымбат дарыларды деле биз өзүбүз алып берип атабыз. Түшүндүңүздөр, 30-40 000 сом экен эми. Ата-энелерге 30-40 000 сомдон бөлүп кичине чөнтөгүнө да кошумчасын салып берип, машина менен алып келип ушул жерде Эсен агабыздын колуна ата-энемди сизге тапшырдым, сизди Кудайга тапшырдым деп эле берип кетиңиздер. 10-12 күндө аттай болуп барат буюрса иншалла. Туурабы? Ооба. Лицензия алыптыр. Саламаттык сактоо министрлигинен кире бериш тилинип турат экен, сонун. Анда ийгилик каалайбыз. Рахмат. Бар болуңуз, аманчылыкта көрүшөлү. Эгер ушул маалымат элибизге пайдалуу болгон болсо, сиздердин ден соолугуңуздар үчүн пайдалуу болгон болсо, ага биз себепчи болгон болсо, анда биз өз максатыбызга жеттик. Видеону бөлүшүп коюңуздар, лайктан басып, комментарийден жазып коюңуздар. Аманчылыкта көрүшөлү. Ассаламу алейкум.